Кыргызстанда эмерекчилердин саны көбөйүп барат. Алардын иштеринин сандан сапатка өтүшү, учурдун талабы, андыктан бирдиктүү иштөө системасы чыгымдарды кыскартууга, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ге жакын эмерек чыгаруучу ишканалар бар. Бирок алардын көпчүлүгү өз алдынча иш жүргүзүшөт. Эмеректи куруп атканда бизге неме жетпей атканда металлокаркасный немелер биякта жок экен да. Металлокаркас курган фабричный мындай высокоточный неме каркастар жок экен да. Ошол үчүн мындай металл заманбап каркасты алып келгенбиз да, станокторду алып келгенбиз. Высокоточный да. Бияк листовой материалды куруп берет, заготовкаларын. Бул профильный материалдардын баарын куруп берет да. Самат Ысык Ата районунун тургуну 18 жашынан тартып эмерек жасоо тармагында эмгектенип жүрүп, бул ишти мыкты өздөштүргөндүктөн кийин өз ишканасын ачкан. Азыр болсо эмерек жасоочу чоң фабрикага айланган. Келгенде бир турецкий фирмага киргем да. Анан 8 айда үйрөнүп чыккам. Үйрөнүп чыккандан кийин ал 2005-жылы болчу да. 2005-жылы үйрөнүп чыккандан кийин китайский Татанга киргем. Китайцтер менен иштеп баштаганда мебелди чогултупчу. Ошол жактан бригадир цеха болгом. Бригадирден кийин бригадир бир 2 жыл бригадир болдум го дейм. Анан кой дедим, өзүмдүн оокатымды баштайм деп Кытайга байкем экөөбүз автобус менен барганбыз да. Анан эң биринчи станокторду ошондо алып келгенбиз да. Бир распил алып келгенбиз, анан кички бир кромково-облицовочный алып келгенбиз да. Ошол жактан балдарды чогултуп, бир бригада создавать этип, анан ушундай ишти баштаганбыз. Учурда эмерек жасоону өнүктүрүп, заманбап техникаларды чет өлкөлөрдөн алып келип, ишти оңойлоштурууга шарт түзгөн. Бул өз кезегинде эмеректи сапаттуу жасоону жана өнүгүүнү көргөзүп турат. Корейский технология менен жасалган станоктор КДТ деген компанияда эң тяжелая серия деп коет бул станоктордучу. Эң биринчи алып Бишкекке алып келгенбиз, биз болгонбуз да. Станоктор эң биринчи. Азыр уже мындай элдер көрүп баштады да, киргизип башташты да бул станоктордучу. Биз колдонуп 21-жылы киргизгенбиз да, пандемиядан кийин киргизгенбиз да ошол станоктордучу эң биринчи. Биз жыл сайын немеге Гуанчжоого каттайбыз да, выставкаларгачы. Ошол жактан көрүп, неме кылып, эң биринчи станокторду ушул станокторду алып келгенбиз да. Заманбап жашоо турмушка ылайык эмеректердин да стили, дизайндары өзгөчө болушу керек. Анткени ар бир нерсеге адамдардын табити да өзгөчө болуп барат. Ага жараша эмерек тармагы да тынымсыз өнүгүүнүн үстүндө иштеп, үйлөрдүн жайлуулугун камсыздоолору шарт. Тяжелый металлы деп коет ушунун баарын процесстечи. Ушун баарын тартып алат да, мондай бүт краскалар сууга тартылып калат да. Суу ушуну баарын тартып алат өзүнө. Зыян келтирбейт силергечи. Ушундай эмерек үйгө барган. Көбүнчөсү мындай жөн эле мындай комнатада эле сырдап атпайбы? Алар баары кайра эле эмерекке оседать этет да. Элдин талабына жараша эмерек өндүрүүчүлөр да келечектин камын көрүп, өндүрүштү өнүктүрүү жана кеңейтүүгө күч аракеттерин жумшоодо. Андыктан бирдиктүү иштөө системасы да зарыл болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Клара Кудайбергенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.